Бул жылдызыбыз жана вор в закониялардын жылдызына окшошуп калган жокпу? Бул жана алардыкы колючка деп коет экен. Күндүн нуру же күндүн шооласы десеңиз туура болот. Эч кандай аларга окшошкон эмес. Окшошпойт дагы. Мен алдымда мындай звездасы турат да, бир эки вор в законнике. Ким эле окшошконсу турат магачы. Окшош болбойт да? Жок, окшош болбойт. Звезда Давида деп жана еврейлердин знагына да окшош болбойбу, түс болуп турганы? Эми ар ким баягы ар кандай айтып, түшүнүп, талкуулай берсе болот, бирок бардыгы көзгө даана көрүнүп турат. Ушул биз тууну бузган жокпуз, тууну жакшыртуу гана максатында болуп атат бул. Кокустан бул мыйзам өтүп калса, ушул сиз сунуш кылган желек өтүп калса, Кыргызстанда канча миллион номерди алмаштырыш керек болуп калат? Негизи мыйзамга каршы келип калат да, туурабы? Анан чет мамлекетке чыга албай калат. Мен түшүнүп атам, азыр сиз алмаштырбайбыз деп атабыз, бирок аягы баары алмаштырабыз, мыйзамга дал келбей калат. Паспорттарыбызды да алмаштырышка туура келип калат. Чет мамлекетке баратканда башка чет мамлекет пограничниктери бул Кыргызстандын туусу башка экен, паспортуңуз да башка экен деген сөздөр чыгышы мүмкүн. Ошондуктан канча машинени алмаштырганга туш келип калат номер? Рахмат, мен авторлордун бири катары жооп берсем, уруксат берсеңиз. Биринчиден, бул абдан коомчулукту түйшөлткөн маселе, ошол учурда коомчулукка туура эмес маалыматтар кетип атат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Биринчиден, бул абдан коомчулукту түйшөлткөн маселе, ошол учурда коомчулукка туура эмес маалыматтар кетип атат. Бир дагы автоунаанын мамлекеттик номери туу кабыл алынган күнү же ошол айда алмашпайт. Өзүнүн кезеги менен жаңы номерлер алынып атканда алмашат. Ошол учурда мамлекеттик бюджеттен эч кандай каражат кетпейт. Биздин 32 өлкөдө элчиликтерибиз бар. Ошол элчиликтердеги туулар өзгөрөт. Улуттар биримдигиндеги, ошону менен катар биздин Кыргызстандагы мамлекеттик мекемелердеги туулар бардыгын эсептегенде 150-дүн тегерегинде туу өзгөрөт экен. Аны мамлекеттик бюджеттен эмес, демөөрчүлөр өздөрү бардыгын төлөп беребиз деген дагы демөөрчүлөр бар. Андыктан мамлекеттин эсебинен паспорт же башка бир мамлекеттик документтерге эч кандай каражат кетпейт. Бардыгы өзүнүн мөөнөтү болгунчакты аяктагынча эски туу менен колдонулат, жаңысына жаңы туу кетет. Ошону мындай коомчулукка туура маалымат берип койсок. Паспорт да өзгөрүлбөйт. Өзгөрбөйт. Жаңы паспорт алгандарга жаңы туу болот. То есть анда тууну өзгөртпөй деле койсок болот экен да? Баары эчтеке өзгөрүлбөсө. Өзгөрөт. Жок, эмне өзгөрт? Паспортты өзгөртпөсөк, номерди өзгөртпөсөк. Жок, жаңылар өзгөрөт да жаңы алганда. Сиз өзүңүздүн номериңизди өзгөртөсүзбү жаңыга? Мен кааласам өзгөртөм, каалабасам өзгөртпөйм. Убагы келсе өзгөртөм. Алдыгы жерде туруп биз ант берип атканда кандай туу жатып турду эле? Кайсы тууну колубузду кармап ант бердик эле? Биз эч кандай тууга ант берген эмеспиз, биз конституцияга ант. Кармаганда туу турдук эле го. Мына ушул көрүп турган тууда. Ошого бергенбиз да. Экинчиден, курман болгон Кыргызстан үчүн курман болгон балдарга ар бирине туу берилген. Ошолорду мындай алмаштырып бересиңерби? Алмашпайт ал. Аларды алмаштырбайбы жок. Ошол үчүн урматтуу авторлор, негизи мен баягы согушка катышкан адам үчүн туу деген бир аябай бир жүрөккө сиңген нерсе. Туу үчүн көптөгөн балдарыбыз курман болгон.
туысын жоготкон войсковой частьти расформировать этип жок кылчу. Мен билгенден бир войсковой часть пограничный застава ошол туысын алып туруп, алып чыкканда ошо туунучу. Ошол үчүн ушул тууга абайлап мындай мамиле кылсак, эмне үчүн дегенде мен оюмча авторлар башында отурган силер авторсуңар да. Башында бу кишилер мен оюмча эң сонун эле туу кылды. Анан туурабы, туура эмеспи, бирөөгө жагабы, бизге жагабы, башкаларга жагабы, мен оюмча символдорубуз эң башында жаралган символдорчу аягына чейин барса эң сонун болот эле. Бизден кийинки мүмкүн парламент келет да айтат, мурун парламент туура эмес, кабыл алыптыр, алар да башкача. Ошол үчүн кээ бир мамлекеттик символдорду ушу баштан аягына чейин тийбей койсок эң сонун болгон турат. Рахмат. We'll be right back.